Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайырнарлы базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге пригородныйдан, пригородный центре, мектебінің арқы жанынан бір сатылушы көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар пригородныйдан центре, юбилейния көчөсүндө турам туғандар, мектебинин жанында. Сиздер эгер өйдө тараптан, Фучка тараптан келсеңиздер, келүүлөр. Ушул мектептин жанындагы көчөккө бул жака киресиздер. Анан кирип дагы оңго кирсеңиздер, ол мектептин чыгыш тарабында Маяковский 60 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. И бул жерден 224-34 автобус жана 243 маршрутка менен шаардын бурчуна бара аласыздар тугандар. Эми калган маалыматты сатылуучу үйгө жетип берейин. Айта кетчүндесем, мынакей мондай магазиндер, овощ фрукт саткан жерлер, бул жагында аптека, бул жагында мектеп. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө жакын болуп калат тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарекчен айткандай, Маяковский көчөсү 60 үй болуп калат тугандар. Так, эң эле түндүк чегара бул жерден, угловойдо жайгашкан. Түндүк чегара бул жерден. Түштүк чегарасы мынакей тугандар, могу калитканын ары жака чейин кошунанын пескалоктон болгон заборуна чейин болуп калат. Бул жака чейин. Жалпысынан Кызыл китебинде жер аянты 2 соток, фактически 3 сотктан да бир аз көбүрөөк экен тугандар. Анан бул тарап чегарасында көргөзөйүн. Оппа. Бут сууга түштү. Ага көңүл бурбайбыз, биз үйдү көргөзөбүз. Так, тугандар. Чыгыш чегарасы мынакей. Могу шифрдан болгон забор бүткөн жерге чейин. Бул жакта пол дома 42 квадрат метр болгон. Азыр ички тарабында көргөзсөм тугандар. Жана айткандай жакшы жер, мектеп мына бул жерде. Маңдайыңыздарда эле мектеп. Балдарыңыздар жөөгөнөн барып келет, садиктер жакын. Эси анча-мынча жумушум центрде чыгып калса, дейт, суум, площадь тараптарда жумушум чыгып калса, такси менен 150 сом эле бат эле барып калат дейт. Негизинен бул тараптан автовокзалга, бул жак менен көл менен чыксаңыздар, Малдай көбөр тарапка деле жакын эле болуп калат тугандар. Дагы эмне маалыматы? Эми сиздерге азыр кирип калган маалыматты берейин. Көрүп турганыңыздардай дарбаза орнотулган сырткы тарабынан. Электроэнергиясы бар экен, природный газ бар, центральный канализация бар экен, бирок канализацияны кошуу керек тугандар. Канализацияны кошуу керек. Кайткынан киребиз. Кирсеңиздер мынакей ушундай жери, бош жери тугандар, мынакей машина койгонго жайы. И бул жакта 42 квадрат метр болгон үй. Арты тарап мына бул жака чейин, мына бош тугандар. Бул жактарга чейин бош. Негизинен бул эгер үйдү бузчу болсоңуздар, бул жактан үй салсаңыздар деле болгудай көрүнөт тугандар. Же кыскасы мына ушунча дагы бош жери бар экен. Же ушул үйгө кошуп эле бул жактан үй саласыздар, мынакей бул тарабы деле бош тугандар. Үй 42 квадрат метр, сырткы тарабынан текстура чачылган жана бышкан кызыл кирпич экен стенасы тугандар. Стенасы бышкан кызыл кирпич. Анан бул тарапта мынакей негизи кирүүчү эшиги. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп бар экен тугандар. Прихожка киргенде тугандар, и оң тарапта мондай бир бөлмө, бул жака газ киргизилген, бул жак кухня экен тугандар. Бул чыгыш тарабынан терезе, и отопление, паровое отопление, газовый котел менен үй жылыйт тугандар. Андан ары бул тарапка кирсек, мондай бир бөлмө, отоплениянын батареясы. Түз кирсек бул жерден мондай дагы бир бөлмө жайгашкан. Көрүңүздөрдөй, мондай свежий ремонт экен. Батыш тарабынан терезелер, катарынан пластик терезелер, полдору жыгачтан болгон пол, анын үстүнөн линолеум салынган жыгачтан болгон полдун үстүнө тугандар. Так. Анан дагы эмне маалыматы? Бул тарабында ванна, душ и түз кирсек ажатканасы. Так. Бул үйдүн баасы так 37,5 миң доллар сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранына жана описанияда деп жазылып турат. Сонун кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот тугандар. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар тугандар.